Ош облусунда жарандык некедеги аялын өлтүрүүгө шектелип, 49 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 1-декабрь күнү болжол менен саат 13:40 шамасында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө Зияда Асанова аттуу жарандын аял киши өзү жашаган үйүнөн сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгышкан. Алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө Кызыл Шарк айылынын 36 жаштагы З.А. аттуу аял тургунунун өзү жашаган үйүнүн ички бөлмөсүндө турган сандыктын ичине катылып коюлган жансыз денеси табылган. Мархумдун жансыз денесине сырттан кароо жүргүзгөн учурда анын жаракаттары бар экендиги байкалган. Жаракаттарынын даражасын жана өлүмүнүн себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалып, Кылмыш кодексинин 122-беренени негизинде адам өлтүрүү кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталган деп айтылат маалыматта. 14-декабрда бул кылмышка шектүү катары 49 жаштагы Зайырбек Курсанов аттуу жаран Өзгөн районунун аймагында кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Алдын ала маалымат боюнча шектүү катары кармалган Зайырбек Курсанов аттуу жаран мурда Казакстанда соттолгон мархум жубай экөө 8 айдан бери жарандык некеде жашашкан. Республиканын бардык мектептери 24-декабрга чейин онлайн окутууга өтөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин орун басары Надира Жусупбекова 15-декабрда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында, бул өлкөдө сасык тумоо күч алганына байланыштуу окуучулар 16-декабрдан тарта онлайн окууга өтөт.